Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ıma esepsiz maqtollar jana şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge salam salavatlar olsun. Bugün men mına erteden beri bir top kitapterde okup oturup bir ушундай bir oy keldi. Anan bir top jellerge barıp jatam, el menen joluguşam, bir seminarlarda ötüp atabız, үйлөрүнө барып атабыз. Эмнени байкап атам мен? Ошо кайненелер алтындар, мен деле кайненемин. Кайненелердин келиндерге болгон мамилесин көрүп, кээде бир ичим ооруп калып атат да, бир аз көңүлүм түшүп. Ошол эгерде келиниңиз жакшынакай жоолук салынып, Куранды окуп, балдарына бисмилла деген, энекең менен келип учураш, кучактап кой энекеңди, атакең колуна суу куй деп атса, даарат алып келип тамак жасап атса, энеу келиңиз чайга келиңиз деп атса, эмне үчүн биз андай келиндерди баалабашыбыз керек, эмне үчүн андай келиндерди биз урушушубуз керек, мен ушуга эч түшүнбөймүн да. Кудайга шүгүр деп, жоолук салынып калса, көрүп калып, Россияда жүрүп анан жоолук салынып калса, ой эмне кемпирге окшоп алдың, түсүң сууп, мен сени менен басыштан уяламын, кантип сени ээрчитип жүрөмүн, эмне үчүн ушинтип айтышат? Барбай эч жака, кайка барасың, отур ана үйдөн чыкпа. Аллахтын жолунда чыгып атса, дәриске барып атса, эмне үчүн урушат? Эч түшүнбөйм да мен ушу аялдаргачы. Кайненелер, апалар, силердин кыздарыңар деле бирөөлөргө келин го, ошолор деле бирөөлөр илимдүү кызың болсо, Куран окуган болсо, медресени бүткөн же бүтпөсө деле бир илими болсо, жашынакай бир кызмат кылып атса кайын журтунда. Анан кайненелер уруп согуп эле баягылар жаман сөздөрдү айтып аткан болсо, кандай чыдап турасыңар бисал үчүн, туурабы? Ошондуктан кээ бир жерде аябай сонун кайнене келиндердин мамилесин көрүп, мен кыздарымдан жакшы көрөмүн, 3 кызымдан аны аябай жакшы көрөмүн деп шора башатта өзгөндө бир аял айтып атат да, келиниңиз барбы ушул жерде десем, отурат дейт. Кана деп карасам, ал ыйлап атат. Кайнененин жакшынакай сөзүнө чыдабай, мынтип ыйлап атат да, жакшы көрөм ушу келинимди дейт да. Ошундай бир жагымдуу маанай болду да, бардыгына көрдүңүздөр үлгү бололу дедим. Кээ бир жерлерде кайнелерге жакшы көргүлө, мисалы үчүн аттан чакырып, Айша, же Фироза, алып кел чайыңды дебесен, жуаным асалым, чайларыңды ширин да келчи бир чайлашалы деп коюңуздар дейм да. Анан мынтип карайм да, караганда апалардын тиги өңтүсүнө карап, каштарынын керилгенин карап, анан баягы көз карашы, руханий дүйнөңнүн күзгүсү көз караш, көз да баягы эмне үчүн мен аны мынтет экенмин дегендей болуп, момтип чырсыйып отурган аялдарды көрүп, бул азырынча жакшы мамиле кыла албайт го келиниге, жакшы сөздү сүйлөбөйт го, жуаным асалим, шакарым деп айта албайт го, асалим дей албайт го деп калам да. Ошондуктан теге ширин сөз, ушул тилибизден ачуу сөз да чыгат, ширин сөз да чыгат, ширин эле сөздү айта берели, сөздүн күчтүү энергетикасы бар. Жакшы сөздөрдү айтсак, үйүбүзгө тынчтык, оомат, дөөлөт, бир ширин турмуш кирет, жакшынакай сөздөрдү эле сүйлөй берели, кооз мамилелерди кылалы. Эми апалар тапшырып атканда, кудагый кызым дейм сизге тапшырып атам, билбегенди үйрөтүп аласыз, өзүңүз тарбиялап аласыз деп тапшырып атпайбы? Эми жакшына үйрөтпөйлүбү, жакшына тарбия кылбайлыбы? Ал эмне кул, мен сага кул бердим деп атабы, же күң бердим деп атабы? Ал кул эмес да, күң да эмес да. Ал бирөөнүн жакшы көргөн сүйүктүү кызы. Эмне үчүн биз аларга жаман мамиле кылышыбыз керек? Мен жакшы мамилени көргөндүктөн, ошол кайнененин эң алтындай кайненемдин мамилесин көргөндүктөн мен ошону жакшына кылып айта алам да, элестетип айта алам. Мен жаман кайненени такыр элестете албайм да. Анан көрүп калып эле, начар кайнене го бул, эмне үчүн бул эне ушинтип атат, эмне үчүн бул апа мынтип атат деп баягы келиндерге боорум ачып, жүрөгүм ооруп карат да. Жакшы мамилеге эмнеге биз бара албайбыз? Мына эгерде биз Аллахтын илимин алган болсок, эң сонун ушу руханий дүйнөбүзгө сонун азыктар кирет дагы, алымдарды угуп, баяндарды угуп, өзүбүз илим мажлисине барып, Курандарыбызды окуп, сонун бир азыктарды алсак, сөзсүз руханий оорулар чыгып кетет эле да. Илимсиздиктен, балким ошол апалар, кайненелер бир кезде бир тарбия албай калган, жакшы мамиле көрбөй калган балким ата энесинен. Ошон үчүн баягы какыс-кокус кылып жаман сүйлөйбү, ким билет эми? Мен ошолорго таң калып суранат элем, апалар, кайненелер, келиндерибизди жакшы көрөлүчү, жакшы мамиле кылалычы. Сенин балаңдын урпагын улап атат, фамилиясын улантып атат, сонун перзенттарды төрөп бериш керек.
ошол жакшы маанайда бойкат болгондо сонун мамиледе жүрүп, жакшы сөздөрдү угуп, жакшынакай дени сак балдарды көрөсүңбү, же сиздин урушуңузду угуп, какыс кокусуңузду көрүп, анан ыйлап сыктап бир оорукчан бара төрөш керекпи? Анда башы доктордон чыкпайт да, анда дагы сүйлөнөсүңөр. Ана момундайды төрөп алып, больницадан башы чыкпай деп. Ошого шартты ким түздү? Ошондуктан апалар, кагылай апалар, кайненелер жакшына бололучу. Мындай ширин сүйлөйлү, жылмайып жүрөлү. Жаным кел. Эми мен жаным десем өзбекче деле сүйлөгөн жерим жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка улуттун тилин билүү сүннөт деди. Балким мен жумшагыраак жаным деп айтып атсам өзбекче чыгып аткандар. Мындай керек ушул деп кыны басып айтсам казакча чыгып аткандыр. Казак тилин билгениме сыймыктанам, өзбек тилин билгениме сыймыктанам. Керек болсо тажикче ырларым бар, аны айтып кое алам тажик улутуна. Мен түркчө бир аз аркадашым насылсын, iyi misin деп айта алам. Билген жакшы эмеспи? Guten Tag деп айта алам, good morning деп айта алам. Жакшы эмеспи ошол? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка улуттун тилин билсеңер сүннөт, эгер тилин жакшы билсеңер, алардын жамандыгынан сак болосуңар деген. Ошондуктан тиги билбейм, мага ошондой бир жумшак гана сүйлөгөн жагат. Кимди болсо деле жаным алтыным, асалым мен ошого көнүп калыптырмын. Жолдон шоферлор токтосо деле дарске баратам, жаным алтыным, жаным деп ошондой жыны таштит менен айтсам жүрөгүмдөн чыгып кетет. Ошол чыныгы мындай бир жакшы кооз мамиле айткан жакшы экен. Анан билбейм, ушу апаларга аябай таң калам да. Апалар, алтындарым, жакшы мамиле кылалычы келиндерибизге. Кызыбызды элестетип коелучу. Кызыбызды бирөө жакшы көрүп атса, анан эгер келиниңиз жакшы болсо, Кудайга айтып коюң. Кудагый, ушу кызды төрөп, тарбиялап мага бергениңизди караң. Сонун урпактар, кана неберелеримди карачы, сонун урпакты улантып атат. Жакшы тарбия кылыпсыз, мен сизге ыраазымын деп айтып коюңуздар. Жакшы болсо айтып коюңуздар. Анан эми билбесе акырын билбегени, балам, мынтип көрчү, тамак ушинтип көрсөң жакшы болот. Анан мынтип көрсөң наныңыз жакшына болот деп эле үйрөтүп коелу. Бир үйрөтөлү, 2, 3, такыр эле болбосо анан кийин Кудагый менен акырын сүйлөшсөк деле боло берет. Ар кандай маселе диалог аркылуу чечилет да. Билбей эле биз биякта жамандай берсек, алар тиякта жамандай берсе, ортодо уруш чыга берсе, анын не кереги бар? Биз эмне үчүн жаралдык? Урушуш үчүн өмүрүбүздү кыскартып, нервтерди бузуп, андан көрө жакшынакай кооз мамилелерди кылып, жакшы ширин сүйлөшүп, Кудагый бир келип кетиңчи чайлашалы деп, ошо бир пиала ширин чайыбызды чогуу отуруп ичсек кандай болот? Коңшуларды деле чакырып, келиңиздерчи, мына ошол түшкү тамакта чогуу түштөн өлүчү деп чакырсак жакшы болот. Кооз мамиледен өтөрү жок алтындарым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтү ушул, бизге берген тапшырып кеткен осуяты ушул, калтырган насааты ушул. Ошону менен жашасак, сахабаларды ээрчисек, эч качан жаман болбойбуз да. Эч качан жаман болбойбуз. Апалар, алтындарым, барган жерлерде мен психологияны көп окудук, бизге мыкты мугалимдер окутту. Эл менен баарлашып, аралашып жүрүп, психологияны деле билип калат экенсиң. Подсознание, көмүскө сезимде бүт бардыгын көрүп калат экенсиң. Анан ошондо, бул аял мыкты аял экен, мына анча болбойт, бул келинге азап берип атат деп дароо эле байкап коесуң да. Ошондуктан апалар жакшы мамиле кылалы. Сүйүктүү балаңдын келинчеги да экөө жакшы жашап атабы? Кайнежелер киришпейли. Келин иниң жакшы көрүп жакшы жашап атабы? Жакшы сөзүңдү айтып кете бер. Кийлигишпи, сени үйүң бөлөк. Анан келин кул эмес да, кыздар төргө отуруп, келин жүгүрүп кызмат кылгыдай. Ал кул эмес да, кулчулук доор өтүп кетти. Пайгамбарыбыз бир кулду азат кылсаңар, кандай сонун иш кыласыңар деген. Кандай сонун ушундай бир сооптуу иштерди аткарасыңар дегенде. Эгер эле биз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү менен жашасак, көркөм мүнөздө жүрсөк, тилибизди зикир менен, жүрөгүбүздү шүгүр менен, денебиз менен кооз ибадаттарды аткарсак, кандай жакшы болот эле. Муаз бин Жабал деген супсулуу сахаба бар, колунан кармап, Муаз, мен сени жакшы көрөм. Сен ушул дуаны айтып жүргөн, Аллахумма инни ала зикрике ва шукрике ва хусни ибадатик деген. Мына ошолорду аткарып жүрөлү алтындарым, апалар, уктуңуздар. Эми мени бирөө жакшы көрүп комментарий жазышы мүмкүн, бирөө жаман көрүп комментарий жазышы мүмкүн. Мен комментарий окуганга убактым жок, китептерден чыга албайм. Кээде айтышат, бардыгына рахмат. Жаман сөз жазса деле мен
кабыл кылдым, анткени менин күнөөлөрүмдү алып өздөрүнүн соопторун мага берип койду. Мен кандай кийим кийдим, карабы, көкпү, жашылбы, аны менен ага көңүл бурбаңыздар. Устазам Максуда неме Жусупова ушу жаннаттын өңү деп пайгамбарыбыз айткан деп туруп өзү ошондой кийинет, мага да кара көйнөк, кара түстүү жоолуктардан хадия кылат. Мен ошо устазам берди деп тагаарык кылып кийинемин. Менин ошо кара жоолуктун ичиндеги акылга карагыла сүйлөп аткан сөзүмө көңүл буруңуздар. Жакшысын алыңыздар, жаманыбысы укпай эле коюңуздар. Менин кийимдериме көңүл бурбай эле коюңуздар. Мен жакканды киемин, устазам айтып бергенini киемин, ал хадия кылгандарды аламын. Ушул жаннаттын өңү деп киемин. Кеп кийимде эмес, кеп сөздө. Эмне деп сүйлөп атасың? Жүрөккө жетип атабы? Мына ошондо кептин баары. Ошондон кийимдериме ачки тагып алсам, балким кээде күнгө чагылышып көз айнек тагып алышым мүмкүн. Аларга көңүл бурбай эле коюңуздар. Сүйлөгөн сөзгө, сөздүн маанисине көңүл бурсаңыздар абдан жакшы болот эле. Дагы жолугушканга чейин, сухбат курганга чейин, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.